40 бөлүм. Биздин туткундалып кеткенибизге 25 жыл болгондо, жылдын башындагы айдын 10-күнү, шаардын кайраганына 14 жыл болгондо, дал ошол күнү Теңирдин колу менин үстүмдө болуп, ал мени ошол жерге алып барды. Ал мени Кудай көргөзгөн көрүнүштө Ысрайыл жерине алып келип, эң бийик тоонун үстүнө койду. Анын үстүндө түштүк жагында шаар имараттарына окшогон имараттар бар эле. Ал мени ошол жерге алып келди. Өңү жаркыраган жездей болгон, колунда зыгыр арканы жана ченегич таягы бар бир адамды көрдүм. Ал дарбаза алдында турган экен. Ошол адам мага: «Адам уулу, көзүң менен көр, кулагың менен ук. Мен сага эмнени көрсөтсөм, ошонун баарын дит коюп кара. Анткени сен бул жерге мен сага ушуну көрсөтүшүм үчүн алынып келиндиң. Эмнени көрсөң, ошонун баарын Ысрайылга кабарла» деди. Ибадаткананы тегерете курчаган дубалды көрдүм. Ал адамдын колунда узундугу 6 чыканак болгон ченегич таяк бар экен. Бир чыканактын узундугу бир чыканакка бир алканды кошконго барабар. Ал ушул имаратты ченегенде, анын дубалынын калыңдыгы бир таяк, бийиктиги бир таяк болду. Анан ал чыгыш жакты караган дарбазага барып, тепкич менен өйдө чыгып, дарбазанын бир босогосунун туурасын ченегенде бир таяк болду. Экинчи босогосунун туурасын ченегенде бир таяк болду. Капталдагы ар бир бөлмөнүн узундугун ченегенде бир таяк, туурасын ченегенде бир таяк болду. Ал эми бөлмөлөрдүн арасы 5 чыканак болду. Кире бериш бөлмөнүн дарбазасынын алдындагы дарбазанын босогосу бир таяк болду. Ал кире бериш бөлмөнүн алдындагы дарбазаны ченеди. Ал бир таяк болду. Ал эми кире бериш бөлмөнү ченегенде 8 чыканак болду. Мамылары 2 чыканак болду. Бул кире бериш бөлмө ибадаткана тарапта эле. Чыгышты караган дарбазанын алдындагы каптал бөлмөлөрдүн 3-өө бир жагында, 3-өө экинчи жагында. Ар бир 3 бөлмөнүн ченеми бир. Тигил капталындагы да, бул капталындагы да мамылардын ченемдери бир. Ал адам дарбазанын кире беришинин туурасын ченегенде 10 чыканак болду. Дарбазанын узундугун ченегенде 13 чыканак болду. Ал эми бөлмөлөрдүн алдындагы тосмолорду ченегенде бир чыканак, башка тарабындагы тосмону ченегенде бир чыканак болду. Бир капталдагы бөлмөлөр 6 чыканак, экинчи капталдагы бөлмөлөр 6 чыканак эле. Анан ал бир бөлмөнүн чатырынан экинчи бөлмөнүн чатырына чейинки дарбазаны ченеди. Эшиктен эшикке чейинки аралык 25 чыканак болду. Ал эми мамыларды ченегенде 60 чыканак болду. Дарбаза алдындагы жана короонун жанындагы ар бир мамынын чени ошончо болду. Сырткы дарбазадан ички дарбазага чейин 50 чыканак болду. Капталдагы бөлмөлөрдүн жана алардын мамыларынын тор терезелери бар эле. Дарбазанын иш жагынын, ошондой эле кире бериш бөлмөнүн тегерете терезелери бар эле. Мамыларда пальманын сүрөттөрү бар эле. Анан ал мени сырткы короого алып келди. Ал жерде бөлмөлөр бар экен. Короону тегерети таш секиче жасалыптыр. Ал секичеде 30 бөлмө бар экен. Ал секиче дарбазанын узундугуна жараша дарбазанын капталдарында эле. Бул секиче жапызыраак болчу. Анан ал төмөнкү дарбазадан ички короонун сырткы четине чейин туурасын ченегенде 100 чыканак болду. Чыгышка жана түндүккө карай. Ал түндүктү караган сырткы короонун дарбазасынын узундугун жана туурасын ченеди. Анын ичиндеги бир тарабында 3төн, башка тарабында 3төн турган бөлмөлөрдү ченеди. Алардын мамылары менен тосмолорунун ченеми мурунку дарбазалардыкындай эле. Алардын узуну 50 чыканак, туурасы 25 чыканак. Алардын терезелеринин, тосмолорунун жана пальмаларынын ченеми чыгышты караган дарбазаныкындай эле. Ага 7 тепкич аркылуу чыгышат экен. Алардын тосмолору бар экен. Ички короодо түндүк жана чыгыш дарбазаларына маңдайлаш дарбазалар бар экен. Ал дарбазадан дарбазага чейинки аралыкты ченегенде 100 чыканак болду. Анан мени түштүк жагына алып барды. Ал жерде түштүк дарбазасы бар экен. Ал мамыларды жана тосмолорду ченегенде түндүк жана чыгыш дарбазаларынын ченеминдей болду. Дарбазалардын жана кире бериштин терезелери тигил терезелердей эле. Узундугу 50 чыканак, туурасы 25 чыканак. Аларга чыгуу үчүн 7 тепкич бар эле. Алардын алдында кире бериш бөлмө бар эле. Бир капталындагы мамыларда да, экинчи капталда турган мамыларда да пальманын сүрөттөрү бар эле. Ички короонун түштүктү караган дарбазасы бар эле. Ал дарбазадан түштүк дарбазасына чейин ченегенде 100 чыканак болду. Анан ал мени
түштүк дарбазасы аркылуу ички короого алып барды. Түштүк дарбазасынын чени тигил дарбазаныкындай эле болду. Алардын каптал бөлмөлөрү, мамылары, кире бериш бөлмөлөрү тигилердин эле ченеминдей эле. Алардын мамыларынын кире бериш бөлмөлөрүнүн тегерете терезелери бар эле. Узундугу 50 чыканак, туурасы 25 чыканак, тегерегинде кире бериш бөлмөлөр бар болчу. Алардын узундугу 25 чыканак, туурасы 5 чыканак. Алардын сыртты караган кире бериш бөлмөлөрү бар эле. Алардын мамыларында пальманын сүрөттөрү бар эле. Аларга чыга турган 8 тепкич бар эле. Анан ал мени чыгыш дарбазасы аркылуу ички короого алып барды. Ал бул дарбазаларды ченегенде, ченеми тигилердикиндей болду. Алардын каптал бөлмөлөрү, мамылары жана кире бериш бөлмөлөрү ошондой ченемделе. Алардын жана алардын кире бериш бөлмөлөрүнүн тегерете терезелери бар эле. Узундугу 50 чыканак, туурасы 25 чыканак. Алардын кире бериш бөлмөлөрү сырткы короону карап турат экен. Алардын эки капталындагы мамыларда пальмалардын сүрөттөрү бар эле. Аларга чыга турган 8 тепкич бар эле. Анан ал мени түндүк дарбазасына алып келди. Анын ченеми тигил дарбазалардын ченеминдей болду. Анын каптал бөлмөлөрү, мамылары, кире бериш бөлмөлөрү, алардын тегерете терезелери бар эле. Узундугу 50 чыканак, туурасы 25 чыканак. Анын сырткы короону караган кире бериш бөлмөсү бар эле. Анын эки капталында турган мамыларында пальмалардын сүрөттөрү бар эле. Аларга чыга турган 8 тепкич бар эле. Ошондой эле мамылуу дарбазалардын жанында бир бөлмө бар болчу. Анын эшиги дарбаза жакты карачу. Ал жерде бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды жуушчу. Ал эми дарбазанын алдындагы кире бериш бөлмөнүн ичинде бир жагында 2 үстөл, экинчи жагында 2 үстөл бар эле. Анткени алардын үстүндө бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды, күнөө үчүн чалынуучу курмандыктарды, айып үчүн чалынуучу курмандыктарды союшчу. Сыртта түндүк дарбазанын алдындагы кире бериш бөлмөнүн бир жагында 2 үстөл, дарбазанын алдындагы кире бериш бөлмөнүн бир жагында 2 үстөл бар эле. 4 үстөл дарбазанын бир жагында, 4 үстөл дарбазанын экинчи жагында, баардыгы 8 үстөл. Алардын үстүндө курмандыктар союлчу. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар даярдала турган 4 үстөл жылмаланган таштардан эле. Анын узундугу 1,5 чыканак, туурасы 1,5 чыканак, бийиктиги 1 чыканак. Алардын үстүнө бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды жана башка курмандыктарды союуда колдонулуучу куралдарды коюшчу. Имараттын дубалын тегерете бир алакан болгон илмектер жасалган. Ал эми үстөлдөргө курмандыктардын этин коюшчу. Ички дарбазанын сырт жагында ырчылар үчүн бөлмөлөр бар эле. Түндүк дарбазасынын капталындагы ички короодогу бир бөлмө түштүктү. Түштүк дарбазасынын капталындагы бир бөлмө түндүктү карачу. Анан ал мага мындай деди: түштүктү караган бул бөлмө ибадатканада сакчылык кылган ыйык кызмат кылуучулар үчүн. Ал эми түндүктү караган бөлмө курмандык чалынуучу жайга сакчылык кылган ыйык кызмат кылуучулар үчүн. Алар Леби уулдарынын ичинен Теңирге кызмат кылыш үчүн ага жакындаган Садуктун уулдары. Анан ал короону ченеди. Анын узундугу 100 чыканак, туурасы 100 чыканак болду. Ал 4 бурчтуу эле. Ал эми ибадаткананын алдында курмандык чалынуучу жай турган эле. Анан ал мени ибадаткананын кире бериш бөлмөсүнө алып келди. Кире бериш бөлмөнүн бир капталындагы мамылар 5 чыканак, экинчи капталындагы мамылар 5 чыканак болду. Ал эми дарбазанын туурасы бир капталынан 3 чыканак, экинчи капталынан 3 чыканак болду. Кире бериш бөлмөнүн узундугу 20 чыканак, туурасы 11 чыканак болду. Ага чыга турган 10 тепкич бар эле. Мамылардын тирөөчтөрү бар экен. Бирөө бир жагында, бирөө экинчи жагында.